Кантип Amazon'дун тандоосуна ээ боло алдыңар? Органик деген сөз үчүн адам 5 жылдан 10 жылга чейин түрмө камалышы да мүмкүн. Убактыңыздан кечиктиңиздер деп туруп $2300 штраф салды. Бул жакта келишим түздүңөрбү? Убагында камсыз кылышыңар керек. Кыргызстанда экспорт кылуу өтө кыйын. Плюска чыгайын дедиңерби? Самолетто мындай закон бар экен да. Бизге Баткен областынын тынч болгону керек. Эң чоң издеген нерсеси бул курт. Бул ак балды америкалыктар буга чейин жеген бекен? Арслан баптын жаңгагы. This creamy honey. This is sweet honey. This is like liquid. This is not sweet. No, now you want to try it? Let's try it. Гректерден бал чыгарышат да көп. Эң чоң неме грек бал компаниясы. 50 жылдан бери келет Америкага. Уже чоң грек дегенде элдин баары ала беришет да. Ошол үчүн бул гректер келип сравнить этишет өзүнүн балы менен. Вообще булар дагы эме еврейлердин магазини бар. Ал вообще айтсаңыз мынтип жаман карап туруп басып кетет да. Кээ бирөө списогун ачып туруп, менин списогумда жок экен, эмки да алам деп кетип калганда. Ушундай вообще катты болчу. Адам эмес. Биз ушу выходной күнү эле иштейбиз. Жаңы продукцияны ушинтип таныштырышабы? Ар түрлүү. Hello ma'am, would you like to try honey? We have white honey, floral, sweet. Honey? Yes. You want to try it? Let's try it. Here's the spoon. So which one you want? This is creamed honey. This is creamed, yeah, white honey, see? And this is other honey. Let's try it. Honey? Yes. Okay, let me try. You want to try this one? Sure. What country honey? What country? It's coming from Kyrgyzstan. Oh, Kyrgyzstan. You know Kyrgyzstan? I know. Oh, A yeah. lot of people come in my mosque, pray. Ah, okay, yeah. You try this one. What is that? This is white honey. It's creamed honey. Creamy honey. Creamed. Oh, creamy. Yeah. Here you can put it. Good. Which one you like? Right now, the most popular one, the best selling is the white honey is best selling most of it because less sweet. The white honey? Yes. How much is the white honey? And right now, the special in this store is $5.99. Usually, it sells like $7.99 around. So for today, only $5.99. Today's white honey. You can try. Hello, sir. Would you like to try honey? Dried apricots. Here, I buy 2 weeks ago. This lady over here. Ah, you like it? Your friend? Yeah, we have people are. Second. How much is this? I don't remember. $5.99. $5.99. Yeah. I buy. You know which one I buy? I buy this. Okay. It's very sweet. Is it honey? Okay. Yes, very good, sweet. This is the apricots. That's a Kyrgyzstan. You know Kyrgyzstan, right? Oh yeah. Uzbekistan. Yeah, Kazakhstan. Turkmenistan. That's right. And Afghanistan. Oh, you're from Afghanistan? Okay. Okay, take one. See, yeah. Take one honey. You like it. Yeah. Hello, sir. Would you like to try honey apricots? White honey. And these are kosher certified. So they already. Yeah. How much this one? It's $5.99. Oh, same price? Same price for all honeys, yes. Эми аргимиз аргандай, бирок биз кыйнап эле алдык, ушинтип осы кидебиз да, антпейинче болбойт да. Бул тим более поляктар оңой менен жешпейт да, же оңой менен басып да келбейт да. Буларды чыгыш керек да өзү. Ар түрлүү национальность башкача карайт. Анан мынча деле өтүм катуу болбойт, бирок бул баягы кыска мөөнөттүк эмес, чоң мөөнөттүү болгондуктан. Hello sir. Чоң мөөнөттүү болгондуктан мынтип жазашыбыз керек да. Балким 1 жыл жаза бар, кимеликке 2 жыл жаза алат, бирок акыры барып анан элдер көнүп баштайт да. Бул жерде киргизип коюш бир жагы, ал товар өтүш керек да. Өткөрүшүн жиги устаса керек. Магазинге киргизип койгон менен өтпөсө эртең алып кетпейт да. Көп факторлор бар да. 1 ай убакыт берет. Товар өтпөй жатса, баягы өзүнүн анализин кылышат.
товар өтпөсө товарыңарды алып кеткиле дейт. Алып кеткен учурлар болдубу магазиндер? Пока боло элек, бирок болтурганга жеткирбейли деп атабыз. Бирок эми алып кеткиле деп айтышканда болгон. Бирок биз алып кетпей, баягы демо кылып, жардам берип, бул жактан кичине жардам бериш керек да. Тааныбаган жаңы брендке, жаңы продуктка элге жардам берсе эле, просто убакыт керек. Ушул жумуш кантип башталды? Биз баягы бардык эле адамдар жаш кезинде, мурун студенттик кезде келгенде келип ар кайсы жумушта иштеп жүрдүк башында. Анан ошо баягы биздин дагы өзүбүздү бир табайлы деп ойлоп жүрүп, анан ошо IT жагы элдин баары IT жагы окуса, биз да IT'ни көрөлү деп. Анан ошо биз досторубуз менен баарыбыз IT'ге өттүк. Анан IT'ни окуп, IT'ни жакшы окуп бүттүк. Мурун деле IT'ни окуганбыз. Анан жумушка кирдик. Мен досторум башка компанияларга киришти, мен Chase компаниясына кирдим. Эми ал жакта деле жумуш жакшы, мындай контрактыңыз өзүңүздөр уккандай 100 миңден кем эмес контракттар менен иштеп атышат. Биз деле ошондой иштедик. Анан күндө офиске бармай, көйнөк кийип отурасың, встречаларга жолугуп турмай. Бирок жумушта отуруп бир нерсе мындай жетпегендей болду да. Бардыгы жакшы, бирок дагы деле бир нерсе жетпейт. Сиз бир комнатага киргизип туруп, камап коюп, бир нерсени жазат койгондой эле болот да. Анан мындай болбойт экен деп, анан мен эле эмес, жеке бардык досторубуз баягы ар түрлүү тармактарда иштеп көргөнбүз да. Amazon'до деле биз 2016 жылда иштегенбиз да. Анан ар кайсы проекттерди Кыргызстандан да алып барып жүргөнбүз. Анан ошо отуруп эмне кылсак болот деп, анан Кыргызстан товарлары ойдо бар эле негизи алып келгенге. Бирок кантип алып келишти билчү эмеспиз. Анан эми ошону изилдеп, чогуу биянан карап, тиянан карап отуруп, анан ошол учурда дагы биздин президентибиз келген да Америкага. Келип анан Кыргызстандын балын эң жакшы бал дүйнө жүзүндө деп мындай неме реклама кылып кеткен да кичине. Анан ал деле ойдо бар эле, бирок ошо эмнени качан алып келебиз деп, кантип алып келебиз деп жүрүп, анан биринин артынан бири ашыкпалар кетирип, бир жылдай чуркап отуруп, анан бир жыл дегенде 2019 28 январда ошо биринчи партия балыбыз Америкага келди. Кантип ошол кириштиңер? Сен мисалы Кыргызстанга барган жоксуң, туурабы? Жок. Америкада туруп эле Американын стандартына жооп берген азык түлүктөрдү Кыргызстандан даярдаттырыш бул аябай чоң жумуш да. Кандай болду? Ал жактан кантип товарларды даярдадыңар? Ошо эми азыр товарды даярдап Америкага алып келгенге чейин мындай жоболорун дагы айтып бербесең, анткени бизди көргөндөр дагы, ишкерлер дагы көрөт. Биз дагы ушундай жумуштарды жасасак кандай экен деп күтүп атышат да. Биз Кытайга жакын болгондуктан бизди Кытайга менен бирдей көрө беришет экен да. А Кытайдын балы, мисалы үчүн, Америкада чорный списокто. Алар мурун алып келишчү, бирок балында көп процент сахар болгондуктан Кытай мамлекетин полный жаап койгон да. Товар документацияга кирип атканда Кытай деп жазылып турса, товарды киргизбейт да Америкага. Анан ошол сиз айткандай, баягы Кыргызстандар эч нерсе билбейт, Кыргызстанда баягы экспорт кылыш үчүн эле кагаздар жасап беришет. А бул жактан биз болсо ар бир нерсени, мисалы үчүн балды алсак, лаборатория тестин өткөрүп, мисалы үчүн жанагындай nutrition fact деген бар, жана ингредиенттер бар, алардын тесттерин өткөрүп, канча сахар, эмнеси, углевод бардыгын анализдерин алып, бул жактын администрациясынан сертификаттарын алып, чтобы киргизгенге уруксат алышыбыз керек, экспортко аларын алып, полный анализин өткөрүп, анан лейбл деп наклейкада эле жөн эле жазып коюп эле өтө бербейт. Анын дагы контроль бар, өзүнүн стандарты бар. Аларынан бери алып, анан эки жакты макулдаштырып, анан барып анан алып келет да. Анан атак баягы мен мындайча айтканда чоң риск болуп, бул жака биз эмебиз билбестик да болуп, көп финансы дагы коротуп алдык да ортодон. Баягы билбестик, мындайча айтканда талаага кой берип койгондой эле кеттик дагы, анан тияк чабыштырып, бияк чабыштырып, ушинтип эки жака урулуп отуруп, анан акыры жеттик да. Себеби бизде бир жакта да айтышкан, лейблдын бир туура эмес жазуусу болуп калса, же срок годности туура эмес жазылып калса, ошол администрация көрүп калса,
ар бир лейблга $5000 чейин салат деген штрафчы. Ошон үчүн ар бир нерсеңер контролдо болсун дегенде, анан ошо баарын тең контролдоп, анан баягы кыскасы айтсам ал аябай бир чоң бир кино тартса деле болот экен. Мындай ар бир көп нерсени жасаганбыз да. Баягы чыгылса, эртеңки күнү кылган ишибизге ар бир адам жооп бериш керек да. Биз да ошо жооп берип калмакпыз. Ошондой болбостун үчүн баягы документтерди топтоп, анан ито 2-3 жактан текшертип, анан болду деген анан товар кирди да. Бул сертификаттарды, мисалы, органик деген сертификат алыш керек, кандай болду ошол процесс, ошону айтып берсең? Азыркы учурда бизде кошердин, баягы еврейский билесиз, кошер деген сертификаты бар. Азыр сүйлөшүүлөр болуп жатат, жанагы non-GMO деген бар. Американский компания ошолорду жиберген. Кыргызстанга атайын барышып, биринчи кошерди кандай болгон? Кошерде биз Израилден кишилерди чыгарганбыз да. Кошер еврейлик болгондуктан Израилден кишилер барып, контроль текшерилип, анан бул жактан экзаменатор бүттү дегенде Америкадан офиси сертификат салып берди да. ГМОнукосу кичине башкачараак болот. Алга американецтер барат Кыргызстанга. Барып, баягы алардын өзүнүн стандарты бар, ошо менен контролдолот. Кыргызстанда сертификаттар бир да сертификат жарабайт. Европанын сертификаттары да жарабайт. Биз даже органик, мисалы үчүн, жаңактар биоорганик деп Германиядан кеткен, бирок биоорганик деп жазганга негизи болбойт да. Органик деген сөз үчүн адам 5 жылдан 10 жылга чейин түрмө камалышы да мүмкүн. Жазып койсо жөн эле. То есть ал конкреттүү бул жактын стандарты менен жазылыш керек. Же болбосо органик деген сөзгө жооп бериш керек да адам. Ошо анан биздин азыркы ошол оюбузда буюрса целибиз бул USDA органик деп коет. Ал Американын Agriculture Center менен контролдонулат. Аны дагы жолдорун билебиз, кантип алыш. Бирок ал эң чоң сертификация десем болот. Аны үчүн биз кишилерди Германия, Голландиядан чакырып, 1-2 эле киши эмес, көп кишилер контролдошуп, бул жактан контролдошуп, анан 2 жактан тең акчалар төлөнүп, анан барып 1 жылдан кийин, текшерилгенден кийин 1 жылдан кийин барып, анан товарлар органик намын алат. Бул үчүн силерге кандайдыр бир жардам керекпи? Мисалы, Айыл чарба министрлиги тарабынан. Бул жерге бизге мунун ар бир сертификатын алганын жолдорун билебиз. Мисалы, кантип алыш керек, кантип акчасынан берип билебиз. Мен ойлойм, бул мисалы үчүн министерстводон, Кыргызстан министерствосунан мисалы үчүн ушуга интерес кылып, мисалы үчүн биз чогуу кирсек, мисалы үчүн мен өзүмдүн атымды жазбай, ошо мамлекеттин атын жазсам, балким мен оюмча аларга мамлекет киришип атат да, мамлекетке өзүнүн скидкалар берет, льготаларын берет. Балким 1 жылдык убакыт алса, ал безочтет алып келип инспекция кылып берет. Ошол жолдор бар да, баягы мамлекет киришсе сөзсүз түрдө жеңилделет да бул жолдору. Анан бул жактан биз бир жагынан кылабыз, анан дыйкандарды да кылышыбыз керек да. Дыйкан жактан да акча төлөнөт да. Дыйкандарды жактан биз 2 жерди тең алганда 2 жакта тең акча төлөнгөндө көп акчага чыгып кетет да. Мисалы үчүн ошол жагынан дыйкандарга дагы мамлекет жардам берсе, дыйкандар дагы ошолор сертификат алып алса, USDA органик деген мен билбейм, бирок мен оюмча бардык эле жерде жарайт го дейм да. Бул Американыкы, бирок бул баягы уже отдельный корпорация эмес, бул мамлекеттин өзүнүн алдында иштеген организация, который ар бир товарды органик кылчу да. Аларга биз мен Вашингтонго чалганда ошоларды беришкен да. Буларга барсаң, ошолор биздин кишилер, алар сертификаты. Бирок мамлекеттин министерстволор кайрылса, сөзсүз түрдө бул процесс жеңилденет, анан баягы льгота болот го дейм да. Эгерде ошо мамлекет киришсе, силер ошого жардам берип, жол көрсөткөнгө даярсыңар демек. Туура, ошондой сөздө. Биз да антсе дагы даярбыз. Мисалы үчүн общий эле бул Кыргызстандын товарларын алганда баягы туура эмес кылынган, баягы көп ошибкалар кетирдик да. Аябай көп кетирдик. Bundan дагы кетирип үйрөнүп баягы ушундай иштелди да. Мен дагы даже мындай жеке эле айтат элем, мындай Кыргызстандан экспорт жагын каалай турган бир мындай уюм түзүлсө да, который бардык нерсе контролдо болот да. Мисалы үчүн бизден ошол жагын контролдо алса, жана сертификаттарынан да алса,
балким мамлекет дагы жардам берсе, ошондо баягы экспортко чыкканга жеңилделет да. Мамлекетке деле жеңилделет дейм. Просто бизде азыркы учурда мен байкап көрсөк, көп товарлар Европада чыккан, бирок основной это Россия, Казакстан да. Алардын эч нерсеси жарабайт да бул жерге. Азыр экспортко келебиз, биз эме азык-түлүктөрүбүз аякта бышып атат да, ошол учурга кел. Мисалы мен өрүк кактарды деле Кыргызстанда сатып алгандай мындай кепилдик бере албайсың да, бирөөсүнүн ичи таза чыгат, бирөөсү таза эмес чыгат, эми ичин ачып көрбөгөндөн кийин. Бирок силер кантип таза даярдаганга аракет кылып атасыңар? Бул өрүктү, то есть бул алманы алсак, бул алма биздики атайын компотко дайындалган. Чыныгы алма келе элек. Алмадан бизде 3 түрү болот негизи. Бул өзү компоттуку. Мына компот жасаса, аябай таттуу даамдуу болот компот. Бул алманы компотту атайын. Бирок башка алмаларыбыз баягы эми арасынан төрмөстөр да чыгат. Бирок баягы курту бар эмес, баягы кандай десем, калыңыраактары башка сорттуу алмага кетет. Жукараак сортторун, башкаларын чипсиге алабыз мисалы үчүн. И балдар жей тургандар да болот. Анан ар бир товарлар заготовка болгондо ар бир нерсе контроль текшерилип, мен тиякта биздин да кишилерибиз бар. Тазалыгын текшерилет, кантип заготовка болуп атканы текшерилет, кандай түрдө салынып атканы текшерилет. Мындай жөн эле бир дыйкандан барып товарын берсе дагы, дыйкандын товарын алып, контроль алып, карап, жарайбы, жарабайбы, анан барып анан алынат да товар. Анан ал тал алма дагы сорттолуп кетет да. Кээ бирөө компотуна кетет, могул алмаларда, кээ бирөө алма чипсы деп кетет, кээ бирөө болсо баягы кичинекей балдарга деп ал жагынан да кетет да. Анда экспортко келген болсок, мисалы, кандай тоскоолдуктар болуп атат, кантип алып өтүп атасыңар? Азыркы мисалы карантин учурунда дагы чек аралар мүмкүн проблемалар да көбөйгөндүр. Эми чек ара маселеси чынында кыйын, жаман болуп жатат да. Ачык айтканда аябай тоскоолдук көп берип атат. Мен Казакстанга барып отуруп, Баткен чек арасын айтайын. Баткенде чек ара болгондо көп жерлер иштебей калат. Баткенде тынч, бизге Баткен областынын тынч болгону керек. Баткен эмес, общий Кыргызстан, бирок Баткен областындагы көп акыркы учурда атышуулар болуп, мызышуулар көп болуп жатат. Баткенде ошондо көп нерсе токтоп калат. Биринчи жагы, экинчи жагы Казакстан чек арасы. Казакстан бир тур ачып коет, бир тур жаап коет. Эми бул дагы мындай контейнерлерибиз туруп калат да. Күндөп кете албай туруп калат. Анан пандемия учурунданын алдында эле биздин контейнер жолго чыкмак, ошондо Казакстандан анча бир 3-4 күнгө турду, анан бирок кой берип жиберишти. Анан кийин калган штат страналарда, өлкөлөрдө жеңилдеп кетти. Бирок эми чек ара маселеси, ошо экспорт, жеке эле общий экспорт жагын алсак, баягы Кыргызстанда экспорт кылабыз дешет, бирок чындап айтып келгенде экспортерго Кыргызстанда экспорт кылуу өтө кыйын. Биз Тажикстандан, Өзбекстандан деле тааныштарыбыз бар, ал жактан деле товар экспорт кылганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок баягы Кыргызстанда болсо өзүбүздүн элибиз болгондуктан элге да жардам болот деген ойда. Анан мисалы үчүн бир контейнери чыкканда анализдер болот да, баягы веси, анан бунусу, пломбусу, анан дагы бир документиси деп баягы акчасыларын да алышат, башка жактарын дагы кылышат да. Анан эми мындай чыкканда коор да, Кыргызстандан товар чыгарышы бар. Анан сейчас пандемия болду, ристи Кыргызстандан запрет кылып койду чыгарганга. Рис чыгышы кыйын болуп жатат да. Эми чыгат, бирок аз өлчөмдө болуп жатат. Казакстан жапса эле болду, уже контейнерлер чыкпайт, турат, убактыбыздан кечиктирет. Себеби Америка баш оорубайт, ал жакта чек ара мындай маселе болду, анан таможныйда коррупция болду, силерден акча сурап атат. Анан силер бул жакта келишим түздүңөрбү? Убагында камсыз кылышыңар керек. Ошол жагы болуп атат. Анан ошо кээде айла жоктон баягы самолет менен болсо да алып келип беребиз да. Өзүбүз эмеге кетсек дагы буларга баягы толтуруп турушубуз керек да, убактысында берип туруп ошол. Эми ушул жумуштардын баарын өзүң жалгыз эле жасап жатпасаң керек, баягы жалгыздаrak бак болбойт деп коет. Командадагы жигиттер жөнүндө айта кетсең, атын атаса куту сүйүнүп, мындай кубанып калышсын. Бизде мен менен чогуу иштешкен Азамат
деген өзүбүздүн досубуз бар. Анан дагы бир Ильяр деген досубуз бар болчу. Ал азыр ишине байланыштуу дагы башка жакта иштеп жүрмөтүп кетти. Бирок жеке бул жакта азыркы учурда иштеп атканыбыз бул Азамат, анан мен Америкада полный баягы Азамат көзүнчө онлайн жагын, онлайн магазин жагын кармайт. Магазиндер кандай сүйлөшүп, менеджерлер деле жөн эле киргизе койбойт да. Ар бир менеджердин тилин табыш бул эң оор нерсе да. Өрүңүздү кармап туруп, чайнап туруп, музтай туруп чыгып кетишке дейт да. Ошондо чыгып кетсе кайра чыгып, кайра кирип, ушунча мисалы үчүн гордость да бул делечи. Сизди бирөө ушунча кеттип койсо, кайра шалпай урса барып, кайра кирип, кайра сүйлөшүп, кайра сөзүн таап, магазин койдур бул чоң иш да. Ошол магазин жагын көчө Азамат барат. Ошол мен да ошо сүйүнүп Азамат жакшы. Бизге биз мурун отельде иштегенбиз да. Отельде администрация баягы официант болуп баштаганбыз да. Ошол жактан дос болуп келгенбиз да. Анан биздин учурунда мурун президенттик неме болуп жатат, инаугурацияларга жанаттан бизди алып кетчү да. Анан ошол дагы кичине жардам берди окшойт бизгечи, адам менен сүйлөшкөнгөчү. Тилин таап, мындай чыкса, биягынан чыгып, биягынан чыкса, биягынан чыгып. Анан Азамат ошол магазин жагын алат, мен болсо онлайн жагын алам. Эми онлайн жагы жеңилирээк, эч ким менен сүйлөшпөйсүз, просто издеп отура бермей. Анан мен көбүнчө ошол экспорт, импорт жанагы Кыргызстандан маршруттарды кандай келет, товарлар кандай келет. Анан Кыргызстанда биздин байкерлерибиз бар. Күндө чалып ар кайсы сураган. Күнбү ошо ал жагына мен жооп берем. Кандай, анан биздин артыбызда дагы чоң команда бар. Дизайнерлер бар артыбызда, маркетологдор бар. Көптөгөн копирайтерлерибиз бар. Бухгалтерибиз, эми артыбызда дагы чоң команда бар дегенде, баягы зада калса ата-энелерибиз дагы келгип берип атат. Баягы товарларды көрүш керек, контролун караш керек. Мурдагы экөөбүздүн маегибизден кийин аябай көп адам сага чалып, тынчыңды алып, ушинтип аттыгы. Анан мындай түйшүктүү жумуштарды жасап атканда дагы, мен сенден бир кеңеш сурайын дедим эле. Анан бир маекте Жолдошбек тамашалап калды. Аябай көп адам чалып атат депчи. Анысыңар эми дагы көбөйүп калышы мүмкүн, бирок мен достордон суранып кетейин. Эгер чын эле сурооңуз болсо, ушул комментарийге калтырыңыз. Мүмкүн биз кийинки берүүлөрдө ошол именно сиздин суроолоруңузга гана жооп берүү үчүн биз Жолдошбек экөөбүз кайра жолугушубуз мүмкүн. Айрыкча Америкада баягы дароо эле чала албайсың го. Мисалы, мага деле кайсылыкта бирөө чалса, ыңгайсыз учуру жаралып калышы мүмкүн. Алдын ала жазасың же жазып байланышсаңыздар болот. Анан кайсыл жерлерде, кайсыл шаарларда, канча штатта сатылып атат? Азыркы учурда биз мурун ошол Нью-Йорк штатына да киргенбиз. Филадельфияда да болчу, Агаяда бетке коюлдук. Анан негизи чын азыр баягы көбүнчө Чикаго шаарындабыз да. Анан переговорлорубуз өткөн, бул Нью-Йорк штаты менен Филадельфиянын, эми негизи пландарыбыз боюнча Техас, Вашингтон, Калифорния жактарда деле эмелерибиз, сүйлөшүүлөр болот, бирок пандемияда байланыштуу токтоп калды да. Бирок ошончо деле кыргызстандыктарыбыз, мисалы үчүн да, Калифорниядабы, Нью-Йорктобу, Пенсильвания, Агая жана бардык Америка жактагындагылар, мисалы үчүн Баткенский рис келген, Баткенский ристи элдер көп кызыгып атышат. Биз бул магазинге кире элек, бирок кирди Чикагонун бир Стамбул, анан дагы бир-эки магазинине. Ал ошол жактардан алышса болот. Анан башка штаттагылар силер вебсайтка жакында чыгат. Вебсайтка мен чыгарам, вебсайттан кирип алсаңыз, вебсайтка бул жактан коробкага пак кылып, вебсайт аркылуу кетирип турат да. Amazonго булар чыкпайт го пока. Башка Walmart'тага, бирок Amazon'да кайсы товарлар бар? Amazon'до жаңгак, черносливтер чыга элек, андан башка балдар, абрикостор, данектер булар чыкты. Бирок калгандары чыга элек, просто убакыты жок болуп атат, бирок алар да чыгат. Amazon'до балды мен билем, ошо Amazon тандоосу деп турат, дагы башкалары дагы барбы? Amazon тандоосу азын абрикос дагы, бул жанагы без добавок сахара деген тандоосун алынган. Бал? Бал болду, бал баягы бул Amazon тандоосу ойноп турат да. Если количество жок болуп калса, Amazon тандоосуна определенный количество товар болуп туруш керек да. Болбой калса алып башка бирөөнө берип коет. Анан продажаңыз өсүп көтөрүлгөндө тигин алып мындай коет да кайрачы. Ошо анан балыбыз ошондой.
Анан дагы бизде жакшы эми өткөн данектер да болуп турат. Бул мол абрикос көп болот. Бул абрикос эме да, баягы бизче сульфир эмес деп коет экен го. Күкүрт да. Натсульфирит априкос деп чыгат да бул. Натсульфирит деген бул кыргызча мындай алганда натсульфирит алган бул органик деген сөз. Натсульфирит мисалы үчүн мында сульфир бар да. Кызыл күкүрт кылчу, мында жок да. Бул ошонун менен бирок бул только Amazon'да, Walmart'та, Etsy, eBay'де сатылат. Магазинде жок. Себеби бул баягы кармоосу өтө оор экен. Муну баягы жылуу болсо эрте эле курчуп кетет экен, таптаттуу да булар. Анан ошондуктан муну Amazon'да баягы ченемдүү эле количествода неметип атабыз да. Анан кантип Amazon'дун тандоосуна ээ боло алдыңар? Бул көбүнчө баягы 2-3 түрдөн болот. Биринчиси бул search деп коет, баягы поисковик. Адам кантип издейт да. Кантип көп издеп ошол товарды алып турса, мисалы үчүн белый мед деп алып турса, значит белый мед ушуну алдат деп берет. Биринчи жагы, экинчи жагы белый мед деген сөздүн продажасы да. Белый мед дегенде канча бир түр бал чыгат, ошо балда кайсы бал көбүрөөк өтүп атса, ошо балды коет. Дагы бир жагы бул количество инвентарь, то есть товар Amazon'да канча көлөмдө көп болуп турса, анан берет. Amazon'дун тандоосу силердин продажаңарга жардам тийдиби? Мүмкүн башка онлайн же башка маркеттердин силерди кабыл алуусуна? Amazon Choice'тун жардамы балким продажага кичине тийгендир, бирок башка жака көп тийген жок. Жеке эле Amazon'да сатылган товарларыбыз бул жардамы тийди Walmart'ка да. Walmart.com билесиз, бул Walmart мындайча магазинге эле барчубуз. Онлайны кийин эле мурун болчу, эми кийин эле пандемияда көтөрүлдү да бул. Азырда эле баштардан таппай жүрүшөт, эмне кылышты алар. Анткени ушунчалык баягы вебсайты күчтүү болуп кетти да. Анан ошо биз Walmart'ка киргенде биз Amazon'ду көргөзүп анан кирдик да. Amazon'ду көргөзүп, ревьюларды окутуп, продажаларды көргөзүп, анан барып, анан Walmart'ка кирдик. Анан ошо Walmart'тагы баягы биздин өзүнүн контрактный компанияларын берип, мындай иштейсиңер болот деп, алар да баягы льготаларын түзүп беришти да бизге. Walmart. Анан Etsy да, мен мурунку интервьюда айткам, Etsy бул жакшы неме деп. Etsy'дин баягындай немеси да арзаныраак. Amazon'да интернеттерде баа кымбатыраак да товарлардын магазинге караганда, себеби алардын өзүнүн услугасы бар. Бизде ошол эле магазиндин баасы просто алардын услугасы менен ошоп кетет да. Etsy'де неме баягы бул мындай айтканда кол өндүрмөнүн немеси да. Жөнөкөй адамдар кирет да. Жөнөкөй колго өндүрүлгөн адамдар кирип неме товарыбызды карайт. Анан бул акбалыбыз дагы жакында көрдүк, Etsy'де бестселлер экен. Болуп тур да. Самый лучший. Эми бул продаваемый эле товар эмес, андай хороший товар деген мааниде, качественный товар деген мааниде алынып тур. Бул акбалды америкалыктар буга чейин жеген бекен негизи эле? Ошол жебепти, көбүнчө ошол канадский бал жептир. Канадада бар бир бал. Канадский бал жептир, анан акбалды көрүп, муну жанагы peanut butter деп коет го, жанагы масло бар го, мындай нанга сыйпаган, ошо менен сравнить этип жүргөн. Акбалды көргөзсөк, акбал бар турбайбы, бул каяктан деп көп адам неметти. Бирок азыр деле магазинде коркот көбүчө. Өмүрү көрүп көргөн эмес. Бирок Amazon, Walmart'тарда, интернетте баягы билип алышты уже. Акбал бар экенин, анан көбүнчө баягы могул суюк балга кызыгышат да. Суюк бал баягы муну кашага кошушат. Эртең мененки жанагы эме деп коет го, баягы хлопьяга салышат. Панкейкке. Ошолорго неме кылышат да. Жакшы көргөн табак. Плюска чыгайын дедиңерби? Акырындан бартабызга берсе. Эми бул жылы кичине жеңилделип калды былтыркыга караганда. Былтыр 0го баягы башка эч нерсе көрбөй эле, баягы досубуз айткандай, элдин баары акчаттап аткан, биз тапкан эмеспиз дегендейчи. Анткени чын эле ошондой болду да. Баягы бирөө баарын эле жазайын дейсиз. Анткени как предприниматель катары баягы баарын услугасын колдоносуз да. Баары акча табышат да. Анан мага эсептеп келсеңер, силер эчтеке таппайсыңар да. Анан элдин баары акча табат, биз акча таппайбыз дегендей. Ал жагы чын эле болду. Эми эле кичине баягы өзүбүз акырын 0го чыгып,
эки жакты түздөп мындай неме болуп келатабыз да. Баягы магазиндер көнүп, онлайн жагда көнүп, анан бул ишке киргенде эле мен мисалы үчүн баягы бизнеске киргенде бизнестин тиги артын көрбөйүнчө кылыш кыйын да. Менин жеке оюм бул. Анан баягы бул бизнеске кеткенде эле уже бизде план бар эле да. Бул бери жагы эле 4-5 жылдын убактысын алат да, чтобы товар ордуна туруш үчүнчү. Бирок long term деп коет го американецтер айткандай, чоң убакытта болсо бул баягы чоң эме келе берет, өмүр бою товар сатылат деген. Анан баягы буга биз даяр болчубуз, азыр деле даярбыз. Дагы алдыда көп пландар бар. Анан баягы биздин жеке оюбуз, биз баягы балким сиз ревью жаз дегенде адамдар ойлоп каласың дейм да, андай булар товарларын өндүрүп алайын депчи. Бул биздин эле товар эмес, бул общий биздин өлкөнүн товарынын баягы алдыга түртөлүү деген ойда. Арашан деген бул жөн эле бренд, а брендтин артында өлкө турат да. Бул биз Тажикстан же Өзбекстандан товар келген жок, жеке Кыргызстандын товары кирип атпайбы. Анан баягы ошол буга биз чоң ишке баягы аттандык эле, буюрса баягы канча неме болсо дагы полный күчүбүздү, эмгегибизди, билимибизди неме салабыз дейм го, пока ордуна тургуча. Жакшы. Америкада бир ката кетирсең эле бир канча доллар да. Ишкерликте силер эми канча ката болду, билбестиктин айынан канча нерселерге учурадык деп атасыңар. Ошол каталарды айтып берсең? Каталар аябай көп. Эми аябай көп дейм. Чачтан көп негизи. Баягы бирок кетирип үйрөнүп кеттик. Мен бирөөнү эле айтып берейин, баягы самолет менен алып келаткан учур. Самолет менен бала алып келатабыз. Анан самолеттор Нью-Йоркко да келет да. Анан эмнегедир Нью-Йоркко алып келип көрбөйлү деген ой келди. Анткени Нью-Йорктун арзаныраагын таптык да, авиалиния. Анан көрөлү деп Нью-Йоркко кылдык. Самолетто мындай закон бар экен да. Товарыңыз келгенде товар убагында алынбаса, ар килограммга $1 штраф салат экен. Анан бизде бир палет бал келген. 801 килограмм эле. Биз ошол балды баягы бул экзамен өткөрүп турат да, ар келген сайын товарды экзамен өтөт, контроль болуп турат. Кээде каралып коет да. Мурунку келген контейнерибиз мисалы үчүн 10 күн жатты. 10 күндө биз экзамендин акчасын төлөдүк, жол киресинин акчасын төлөдүк, турган складдын акчасын төлөдүк, баардын акчасын төлөдүк да. Ошондой да. Самолет менен келгенде warehouse складында түштү, анан кийин калп айтпасам бир 3 күн турду окшойт. Анан биз дагы водителибиз дагы барып ала албай, анан 4 күн кетти, иши кылса, убактыңыздан кечиктиңиздер деп туруп $2300 штраф салды. Ошол товарды алып кетиш үчүн эле. Чындап келгенде тиги жол киреси андан арзаныраак болот эле да. Анан товар келди, штрафына бир палетке $2300. Тиякта бир контейнер менен штраф айтып эле коюн. Анан эмне кылыш керек? Товарды болбосо мусорго кыргытат да. Анан эми бул бир эле жагы андай маркетинг компанияларды алып канча акча кетирдик. Ой. Бул эми финансы жактан бизде мындай болду да, эч ким бизге айтып берген жок да. Талааны качып туруп эле мен кыласыңбы, жаза бер деп койду да. Анан биз дагы баягы кичине эми жаштык болгондукпу көрөлү деп туруп мындай кылышса бүт жака урулдук да. Ошо. Бизде ошол ишкерлик кылам, ошол Кыргызстандагы ата мекендик өндүрүштөрдү дагы биз деле чыгарсак дегенбей, бир гана өндүрүш эмес, мүмкүн башка, мисалы Кыргызстандан шырдак болушу мүмкүн, же дагы башка бир боз үй болушу мүмкүн, билбейм, айтор. Көрөт, суроолору пайда болот, анан кандай кеңеш берет элең? Эми ар түрлүү товарларды чыгарышат, бирок баардык эле товар Америкага кире бербейт. Инспекторлор товарды киргенде ар нерсесин текшерет да. Сахар тигимин текшерет. Бирок ал баягы стандарттуу нерсе, бирок эң чоң издеген нерсеси бул курт. Курт бар го? Курт издейт да. Жыгачтан болсо жыгачтан, продукттан болсо продукттан, жана палет да келип атпайбы? Ошо палеттин ичинен да издешет да, жыгачка эме. Анан ошол эле шырдакпы, ошол эле неме, ал жерден деле ошол стандарттар. Ошондой карат. Анан эми товар эми баягы
кылып көрсө болот негизичи. Мен деле баягы Кыргызстан товарларына бир ойлоп коем, мындай кылсам, бирок баягы баардык эле нерсе неме кызыга бербейт да. Мисалы үчүн кээ бир товарлар, кээ бир немелер американецтерге вообще кызыгы жок. Кээ бирлерин бүгүн сиз алып келсеңиз, эртең сиздикиндей кылып туруп Кытай чыгарып коет да. Кытай бир пасы чыгарып коет. Бат элечи. Бирок эми Кыргызстанда баягы жакшы немелер да бар да. Эми жасап көрсө болот дегенде баягындай проба кылып көрсө болот. Бирок акчаңызды жоготконго даяр болуңуз деп коем. ооба. Бүтөр эмес болуп калса, Минскке кетесиз, бул баягы Россия эмес, Казакстан да эмес, Америкага келгенди канча бир жол жүрүп анан келет да. Анан эми Минскке кетсеңиз, кетесиз. Бирок ошого баягы даяр болуңуз. Баардык нерсени алып келип көрсө болот. Тамак аштан башка. Тамак ашта баягы кээ бир товарда эми сухофруктулар кирет, бирок кээ бир товарларга запрет. Европанын эле мамлекеттери гана алып кире алат кээ бир товарларды. Мисалы үчүн эт десем, эттин бир түрүн десем, баардыгын эле бир түрүн десем, Европанын эле саналган мамлекеттер гана Америкага алып келет. Башка мамлекет алып кире албайт да. Аны тосуп туруп артка берип коет да кайра. Тиги жактан болсо керек, бирок ошол кандай болуп калат тоже чоң суроо. Бирок проба кылып көрсө болот да. Баягы рисковать этпейинче эч ким адам көрбөйт дегендей. Мен жеке кыргызстандык дыйкандарга, жеке эле баягы бизнес кылам деген иштерге, адамдарга кайрылат элем. Америкага товар алып келгиңиз келеби? Мисалы үчүн биз баардык эле товарды алып келгенди каалайбыз. Бирок биринчиден биз товарды алып келиштен биринчи мен мурункуда айтып кеткендей бул баасы. Кыргызстандан Казакстанга дагы, Россияга дагы товарлар экспорттолуп жатат, ал туура. Бирок Американын биз туура бир линияны койсок, туура рыночный баягы эмени коюп алсак, бул жактан спрос көтөрүлсө, сиз Россия Казакстанга берген товарларыңыз дагы жетпей калат. Американын объему аябай эле чоң да. Ошондуктан баягы кайрыларым иштешем дегендер болсоңуздар, азыркы бизге коюп жазып аткан бааңызды кайра коюп, кайра бир сыйра жазып, ушул туурабы деп ойлонуп, анан качествоңузду дагы бир сыйра карап, мен как эме катары баягы биз иштешкен адамдар бизди негизи бир жакшы деле көрөт болуш керек, бирок мындай аябай мындай американецтер пикки деп коет го. Ар бир мелочуна мен сурайм да. Мисалы үчүн бул этикетти алайлы. Наклейкасы жокпу бул жерде? Же бир айрый турган эмеси жок? Мен ошону да сурайм да. Анткени антип болбойча болбойт да. Мисалы үчүн мондай немеси болуш керек. Мунун баарын айтыш керек да. Баягы качество салафаны, жана пекинг полный, жанагындай продуктусунун бир кенедей бир кара точкасы болсо дагы мен ошону карайм да, бул эмнеге мындай депчи. Ошондуктан Себеби аны клиент карап атат, аны кардар кайчтар. Ошондуктан баягы биз баарын эле иштешели, баарын эле планыбыз боюнча баягы айтып кетпедимби, сухофрукт отделинен 40тан ашык сухофрукт түрү деп пландап атабыз да. Варенье жагындагы, мисалы үчүн, бал жагындагы, балдын өзү эле эмес, эми кийинки учурда баягы мындай чоң бир категория болот, Амазонда мындай чоң страница болот. Ичинде бал отдел, сухофрукт отдел, орех отделы, анан баягы варенье отделы болот да. Анан ичинде бүт ассортименттер болот да, баягы бал эле эмес, баягы пыльца, ыз учун баары болот да. Ошондуктан баардык товарды алып келели дейбиз. Сиз качествосын дагы бир сыйра караңыз. Биз баягы кыска мөөнөттүү эмес, чоң мөөнөттүү пландап иштешкенди каалайбыз. Анан баягы качество баасын тураласак, ошондо биз чоң бизнес курабыз деп ишенем. Анткени баягы группалардан эле көп карагандарды карап көрсөңүздөр, бир экспортерлорду жазыптыр. Бүгүн бир баа дейт, эртең бир баа беришкен да. Ал дагы болбойт да. Мисалы үчүн биз бул жака бир бааны коюп, эртеңки дыйкандар кымбаттап берди деп бир бааны бербейбиз да. Бир бааны беришибиз керек да. Ансың дагы чыгып кетти да. Ошондуктан биз бир бааны, бир немени койсок, менин оюмча Кыргызстанда көп экспорт мындан эсе дагы өсөт дейм. Анан дагы бир нерсе айткым келет эле. Кыргызстанда фисташки, бадам, жанагы тыквенный семечки, ушул жей турган тамактар, булар аябай бул жакта чоң спрос экен да. Кыргызстанда качестволору да жакшы да. Анан
эми балким кээ бирлер биздин деле баягы жерибиз бар, анан иштешет атамдарчы. Анан баягы ар түрлүү товарды кылышат да. Анан сиз дагы товар тигээрде дыйканга балким ойлонуп көрөсүз да мындай. Жөн эле мурункудай картошка тигип же буудай өстүрбөстөн балким мисалы үчүн фисташки жагы мурунтадан бери Америкада дагы деле чоң спросто. Бадам жана миндаль деп коет го. Ошондойлор же болбосо өрүк, же болбосо рис, булар баягы ар дайым өтө өрчү товар да. Баягы дыйкан болгондон да жөн эле баягы бир нерсени тикпестен ойлонуп, кайсы жагына барсам деп эметсеңиздер да туура болот дейм. Анан жакында дагы мага Таластандагы байкелер байланышкан фасоль боюнча. Фасоль деген Америкада жакшы чүтө бар негизи. Фасоль мексиканец, испанецтин бардыгы жейт да. Немелер да жейт. Бирок Мексикадан товар Америкага жакын болгондуктан аябай кирет. И баасын азыр сиз магазинге деле барып көрсөңүз ушунчалык арзан, Кыргызстандын баасынан да арзан да. Мен жок дебейм фасоль алып келгенге, болот. Бирок кайра эле баасы. Эгерде бул жактагылар дагыдай конкретно способный болсо гана анан тияктын товарлар өтүп баштайт да. Конкурент способный болсо албайт аны эч кимчи. Баягы эмет албайт да. Баягы мен көңгөн товарын алып берейин дейт да, кымбат товарын көрүпчү. А бизде чоң не, бирок баарыбыз биргеликте бир системаны куруп алсак, Кудай буйрса дейм. Эми балким ал 5 жыл алаттыр, балким 10 жыл алаттыр, аны мен билбейм, балким 1 жыл алаттыр. Бирок ошону куруп алсак, сиз айткандай Кыргызстан, ар бир Кыргызстан барып бир нерсесин жазса дагы Америкага ал жетпейт да. Ошо. Негизгиси ата мекендик өндүрүштө сен айткандай ошол Арашандын артында биздин Кыргызстан турат. Анан анын арты менен биздин эл, карапайым дыйкандар дагы пайда тапса, ошолордун эмгеги жерге кетпей, Америкага келсе, Американы чын эле жогоруда айткандай бардык Кыргызстан өндүрүш кылып ушуларды жиберсе дагы камсыздай албайбыз, эгерде бул азык түлүктөр бренд болгон болсо. Азаматсыңар, мен ишиңерге ийгилик каалайм. Рахмат. Чоң рахмат. Сизге да рахмат. Көрүүчүлөргө болсо жогоруда айткандай ушул каналга катталыңыздар. Лайк басыңыздар, оюңуздарды, суроолоруңуздарды комментарийде күтөбүз. Жолукканча кийинки берүүлөрдөн аман болуңуздар. Жашооңуздар. Бул жер биздин склад, контейнер менен келишет, анан ушул жака жыйылышат. Мына ушинтип келет экен да, Булар 1 килограммовый балдар. Магазиндердин менеджерлерге сүйлөшкөндө чайнап эле мусор кырытышкан. Товардын бардыгы биринчиден страховкаланган. Ар бир лейблга $5000 чейин салат деген турачы. Кандай иштедиңер карантин учурунда? Балдарыбыз түгөнүп калды. Каерде өсөткөн ушул тоодо мен барып көрүп келейин, америкалыктар тем более туристтер. Андайлар уже эле бар бизде. Америкада мисалы бренд болгон болсо, Кыргызстан жалпы ушул азык түлүктөрдү өндүргөн болсо дагы мындай жетпейт да. Арашан деген бул жөн эле бренд, а брендтин артында өлкө турат да.